Assalamu alaikum YouTube görүүчүлөр. Баарыңыздарга кутмандуу күнүңүздөр менен. Мен бүгүн сиздерге корейский күрүч куурулган жасап берейин дедим. Бизге керектелүүчү азыктар: фарш 300 грамм фарш. Сковородканы ысытып, суу май куюп, фаршты салып, жакшылап куурабыз. Бул тамакты мен корейлердин мукбанг передачасынан көрдүм. Уличный еда деп жасашат экен ушундай тамакты. Эгерде гарнирден ашып калса, ушундай ысытып, фарш менен кууруп жасап жесеңер аябай жегиликтүү. Мынакей этим куурулуп атат. Суусу соолуп, пышып калганда соя суусундугунан куябыз 3 кашык. Татымына жараша туз салабыз. Кызыл мурч салабыз. Bir кичинекей кашык туз салдым. Гарнирди мен туздаган эмесмин. Эгерде гарнирге туз кошулган болсо, анда туз бир аз салсаңар болот татымына жараша. Этим мына курулуп бүтүп калды. Суусу соолуп, майы калды. Анан соянын соусунан калды. Эми буга биз күрүчтү салабыз. Менде жарым килограммдай күрүч калган. Ошону коштум. Эми муну дагы биз эт менен аралаштырып, кошо куурабыз. Эгер майыңар азыраак болсо, май кошсоңор болот. Суу майдан. Каалоочулар болсо, эт менен кошо жумуртка дагы салып кууруп ийсеңер өтө даамдуу болот. Мындай кылып жакшылап аралаштырып аласыңар. Эми мен буга консервированный жүгөрүдөн кошом. Мына морекиндей. Азыр ачып алайын. Ачып суусун сарыктырып төгүп алабыз. Суусун сарыктырып төгүп келдим. Муну бир сыйра аралаштырып алабыз. Мынакей кукурузаны төгөбүз. Муну дагы аралаштырабыз жакшылап. Бир аз суу май коштум, 1 чоң кашыктай. Аралаштырып, улам-улам аралаштырып турбасак, түбүнө тартып кетет күрүч. Күрүчүм мына даяр болуп калды.
капкагын жаппайбыз, ушинтип ачык куурушубуз керек. Аягында пиязын кошобуз. Муну дагы жакшылап аралаштырабыз. Менин сковородкам болсо түбүнө тартпаган сковородка. Эгерде советский сковородкалар болсо түбүнө тартып кырмычык болот. Меники кырмычык болгон жок. Мына тамагым бышты, эми мен силерге табакка салып, тарелкага салып көрсөтөм мынакей. Ушундай кылып салышат экен дагы, уличный еда деп. Корей эли тамактанышат экен. Муну мен одноразовый стаканга пресстеп күрүчтү салдым дагы, көңтөрүп койдум. Жанына бадыраңды кооздоп кесип, салат жалбырагын коюп койдум. Каалоочулар болсо помидор аралаштырып, помидор менен шакарап жасап кошо жесеңер абдан даамдуу. Буну корейлер болсо салат жалбырагына ороп жешет экен мындай кылып. Күрүчтү салат экен дагы. Ичине ачуу лазы-жандан, чесноктон салып анан мынтип ороп жейт экен. Баарыңыздардын тамагыңар таттуу болсун. Менин каналыма катталыңыздар. Чоң рахмат.